саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, телекөрүүчүлөр жана сүйүктүү кичинекей достор. Мына ошентип биз күткөн күн дагы келди. Бүгүн дагы жомок уккусу келген бөөктөрүбүз чыдамсыздык менен күтүп атса керек. Анда эмесе бүгүнкү жомогубуздун аты жөнүндө айталы. Ырыс алды ынтымак деп аталат. Ынтымагы бек жерден ырыс кетпейт, ынтымагы бек жерден кырсык четпейт дейт. Ошондуктан элибиз ынтымакта болсун, кичинекей бөөктөрүбүз дагы бири-бири менен урушпасын, ынтымакта болсун деп, анда биздин бүгүнкү каармандарыбызды кол чабуулар менен чакырып алалы. Сагындыков Алимжан ата кызы, небереси Алимжанова Үмүтай менен келе жатат. Кол чабуулар менен тосуп алабыз, балдар. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, балдар? Илгери bir качандыр bir кездерде карыя акылман карыя болуптур. Анын 9 уулу бар экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бирок балдары атасынын айтканын укпай, өз бетинче жүрүшүп, эч кимди укпастан аларга сырттагы кишилердин баардыгы күлүшчү экен. Чоңу кичинесине акырая карап, кичинеси чоңуна акырая сабап күлүшчү экен. Чоңата, акыл жок балдар экен, чоңата. Акылы жок балдар экен, карыянын атасын укпайт экен. Ошондон силер биздиктүү ынтымакта болушуңар керек, баарын ынтымактуу болушуңар керек. Бириндүү жок балдардын келечегин ойлоп карыя терең ойго түшүптүр. Күндөрдүн биринде тоого барып, бир тутам боолонгон табылгын алып келип, балдарын чогултуп олтургузуп мындай дептир. Балдарым, кана силердин күчүңөрдү мен сынап көрөйүнчү. Мына боолонгон табылгыны силер сындыргылачы дептир. 9 баласы катарга туруп, боолонгон табылгыны сындыра алышпай, баардыгы шалдайып туруп калыштыр. Анан акылман карыя боолонгон табылгыны чечип, кана балдарым, силер эми муну табылгыны бирден сындыргылачы дептир. Ошонун өзүндө балдары баардыгы ушул табылгыны бирден чырт бөлүп сындырып, биз сындырдык деп мактанып туруп калыштыр. Акылман карыя нускалуу сөз баштап, балдарын чогултуп баардыгына: эгер ынтымагыңар жок болсо, силерди душман ушундай табылгыдай кылып сындырып коет дептир. Ал эми табылгыдай бирдиктүү болсоңор, силерди эч ким сындыра албайт жана майтара албайт дептир. Ошентип акылман карыянын балдары акылына келишип, ынтымактуу турмуш сүрүшкөн экен. Кичүүсү улусун урматтап, бири-бирине жардамдашып, жакшы оокат кылып жашап калышкан экен. Жомок жактыбы, балдарым? Кызыктуу бекен? Дагы кийинки келгенибизде силерге мындан да жакшы кызык жомоктор айтып беребиз, Бүгүнкү биздин ырыс алды ынтымак деген жомогубуз кимге жакты? Биздин көрсөтүүбүз дагы аягына келип жетти. Эмки көрсөтүүдө дагы эң сонун, эң кызыктуу жомокту сиздерге айтып беребиз.